Бейишти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына мынтип сыфаттап берет: "Мауδι'у саутин фил джанна хайрун минад дунья ва ма фиха." Бейиштеги бир камчынын орду, камчынын өлчөмүнчалык орду бул дүйнөдөн жана бул дүйнөдөгү бардык нерселерден артык деген. Бейиштеги бир камчынын орду бул дүйнө жана дүйнөдөгү бардык нерседен артык. Камчы канча болушу мүмкүн? Камчы кадимкидей эле камчы, улакчылар иштете турган, атты чабуу үчүн иштете турган камчы. Узуну 1 метр, туурасы 3-4 сантиметр болгон. Мына ушундай кичинекей өлчөмдөгү жер бейиштеги бул дүйнөдөгү бардык нерседен артык. Бул дүйнөдөгү асман тереген имараттардан, бар эңсеген феррарилерден, байлык, бийлик, атак, даңктан бардык нерседен артык. Мына ошондуктан ансарларга, сахабаларга лакумул жанна, силерге бейиш болот деген. Хадиси кудусиде Аллах Таала айтат: "А'датту ли ибадияс солихин." Мен ихластуу солих пенделериме ушундай бейишти даярдап койдум. Көз көрбөгөн, кулак укпаган жана адамдын ою, акылы жетпеген неаматтарды, рахаттарды даярдап койдум деген. Бейиш, урматтуу бир тууганым, мына ушундай бейиште ушундай рахаттар бар. Аны биз али уга элекпиз, көрө элекпиз. Жада калса акылыбыз менен дагы элестете албайбыз.